Саламатсыздарбы, урматтуу мен кыргыз элим. Мен учурда коронавирустардын больницасында иштеп жатам. Учурда мына 1,5 айдан бери ишенбегендер көп болуп жатат. 1,5 айдан бери канча нерселерди көрдүк. Биз көргөн нерсени сиздерге каалагыбыз келбейт. Канча деген өлүмдөр болду. Ишениңиздер, бул оору бар экен. Мен сиздерге доказательство болсун деп мен ишенбесеңиздер ошо пандемия ковид болгон адамдардан интервью алганмын. Ушуну сиздерге кайрылуу кылып кетсем. Сураныч, бул нерседеги ишениңиздер жок эмес бар. Врачтар жашырат деп эме кылбаңыздар. Бул политиканын иши дагы эмес, туура түшүнүңүздөр. Бул оору бизге Аллах Тааладан бизге сыноо болуп келген экен. Сураныч, мен азыр ошо видеону уже баштадым. Ошол адамдардан интервью алып. Сураныч, туура түшүнүңүздөр. Здравствуйте. Я хочу сказать, что то, что показывают по телевизору, это действительно правда, что очень многие попадают в больницу, и в интернете показывают то, что все это фигня, что все это лохотрон, что это все придумки, никакого вируса не существует. Но на самом деле вирус действительно есть и действительно забирает жизни, и забирает всех, и неважно какого ты пола или какого ты возраста. Тут очень важно отнестись к этому серьезно и беречь себя и своих близких. Берегите себя, носите маски и мойте руки и все, что употребляете. Мына ушундай достор, ушун үчүн Сураныч, кыргыз элим, туугандарым, бир туугандарым. Сураныч, бул нерседен улак жүрүңүздөр. Аллах Тааланын берген бизге сыноосу. Ошондой эле бул биздин ушул больницага, биз иштеп жаткан больницага биздин кыргыз бир туугандар дагы түшүп жатат. Оштон, Жалал Абадтан жана Көлдүк жана ошондой эле Нарындык туугандар деле түшүп жатат. Сураныч, бул нерселерден улак жүрүңүздөр. Сиздерден суранычым, обязательно ишениңиздер бул нерсеге. Бул деген мындай оюн, жок нерсе дебеңиздер, бул нерсе бар. Бул нерсе өлүмгө чейин алып келип атат. Кичине уже тамак кытышы баштайт. Андан сразу өпкөгө өтөт, ашказанга өтөт, өпкөгө өтөт, анан сухой жөтөлү баштайт, температура баштайт. Ал убакта уже эч нерсе жардам бере албай калат сиздерге. Ошон үчүн сураныч сиздерден. Биз сиздер үчүн күрөшүп жатабыз, сиздердин ден соолугуңуздар үчүн жана биздин келечектеги балдарыбыздын келечеги үчүн күрөшүп жатабыз. Оорубасын эч ким, кыргыз элим эч качан оорубасын. Оорушун да каалабайбыз биз. Сураныч сиздерден бул нерсенин алдын алыңыздар. Алдын ала ооруп баштаганыңыздарда алдын ала көрүнүңүздөр. Үйдө жата бербеңиздер. Хозяйка мындай дейт, хозяйка мындай дейт дебеңиздер. Обязательно көрүнүңүздөр. Сиздерге ден соолук керек, квартира башка нерсе акча табылат, бирок эч качан ден соолук табылбайт. Сураныч, сиздерден ден соолугуңуздар чыңдаңыздар. Мен сиздерге дагы бир ушундай эле реанимация бөлүмүндө жаткан COVID-19 болуп комада жаткан адамдарды сүрөттөрү бар менде. Ошол сүрөттөрдү дагы сиздерге көрсөтүп коем. Ишенбегендер, ишениңиздер бул нерсеге. Сураныч, сиздердин ден соолугуңуздар биз үчүн өтө кымбат.